пайгамбарлардын дуалары келет Куранда. Мисал, ва аслих ли фи дуррияти, о Аллахым менин урпактарымды оңдойгөр, ва инни уидуха бика ва дуррият деп дагы бар Аллахым сенден суранамын, менин урпактарымды сактай көр. Дагы бир дуада Аллахым менин урпактарымды оңдой көр. Роббана хаблана мин азважина ва дурриятина куррата аюн. О Роббибиз, биздин аялдарыбызды, биздин бала чакаларыбызды оңдой көр. Ушундай же болбосо бизге белек бере көр, ушундай бала чака. Көздүн карегибиздей кылган. О Робби жаални муқима сола ва мин дуррияти. О Аллахым менин балдарымды, урпактарымды намаз окугандардан кыла көр. Ибрахим алейхиссалам дуасы. Роббана важална муслимайн лака ва мин дурриятина. О Аллахым сага моюн сунгандардан кыла көр, жана менин балдарымды. Бул ар бир пайгамбарлардын дуасы болгон Куранда. Роббана робби хабли мин ладунка дуррия тойиба. Аллахым мага таза урпак бере көр, белек кыла көр. Ваджнубни ва бания ан набудал аснам. О Аллахым, о Роббибиз, бизди, балдарыбызды, урпактарыбызды сага сыйынбай буттарга сыйынып калуудан сактай көр деп канча жерлерде келген Куранда. Мунун бардыгы эмнени көргөзөт тугандар? Мунун бардыгы бул пайгамбарлардын дуасын Алла Таалам Куранда эскерген. Бул деген биз балдарыбызга эгер пайгамбарларды Алла Таалам сактап хидаят менен курчаса, алар жалынып жалбарып Кудайдан балдарына түздүктү, ыймандуулукту, жолдорду сураткан болсо, биз андан да көп сураш керек да тугандар. Мындайча айтканда, балдарыбыздын оңолушуна чоң себептердин бири эмне десе, аларга дуа кылуу. Ошол нерсени унутпоо экен тугандар.